квалификацияны жогорулатуу боюнча курстарды өткөн болсо, аны сөзсүз түрдө белгилеп кетесиздер. Ал үчүн ошол эле персоналдын карточкасында квалификацияны жогорулатуу деген кнопкасы бар бөлүмү. Ал жактын ичинде курстар деген бөлүмү бар. Плюс аркылуу сиздер ошол курстун аталышын жазасыз. Мисалы, курстун аталышы эмне болсо, ошону жазып чыгышыңыздар керек. Ал нерсе сертификаттын ичинде жазылат. Сүрөттөн жазбай койсоңуз болот, персоналдын окутуу категориясы. Мисалы, эгерде мугалимдердики болсо, анда педагогический навыки же болбосо область педагогической переподготовки болушу мүмкүн. А эгерде мисалы директордуку болсо, анда область административного и финансового управления. Ушул болушу мүмкүн, бирок мен так айта албаймын, сиздер ар бир сертификатты өзүңүздөр окуп, өзүңүздөр ошол боюнча бул жакты кошосуздар. Ар бир курстун өзүнчө направлениясы бар. Мынакей мен келиңиз педагогический навыки деп кошоюн. Багытын, мисалы, бул тренинг болдубу, же болбосо конференция болдубу, же болбосо курс болдубу атайын, ошону белгилейсиздер керектүүсүн. Зачеттук сааттар. Сөзсүз түрдө сертификатта повышение квалификация боюнча негизи сертификаттын ичинде сааттар жазылат. Аяктаган датасын жазасыз, кайсыл күнү аяктаган. Анан сактоону басасыздар. Мисалы, 2-3 курсту өткөн болсо, аны дагы өзүнчө кошуп чыксаңыздар боло берет. Сактагандан кийин бул жерде плюс аркылуу кошуп чыгасыз бардыгын. Так.